Борбор калаадагы СССР убагында салынган эски мектептердин бири болгон номер 2 мектеп Улуттук филармониянын жанында жайгашкан. Бул мектепте көптөгөн жөнөкөй мектептердегидей эле китепканада китептер жетишсиз. Бирок китепкананын эшиги ачылар замат шыпка чейин көтөрүлгөн текчелерге шуурудай тизилген китептердин керемет дүйнөсү пайда болот. Мындай китептерди шуруудай кылып ирети менен тизген мугалим китепканачы Жанара Токсонбаева. Жанара Токсонбаева 1973 жылы педагогикалык институтун бүтүргөн. 35 жылдан бери мугалим китепканачы болуп иштеп келет. Даярданган китептер баары азыркыдай эмес, жакшынакай болуш керек. Китепканадай болуп киргенде баягы музейге киргендей болуш керек адам. Адамдын китепкананын көркү ошондой болуш керек. Музейге барганда кандай жакшы, ошондой болуп музейге көргөндөй музейдин темасындай болуш керек. Мен ошондой представить этем. Көп жерлерде болдук. Мисалы, гимназияларга барсаң, көзүң ачылат. Действительно жакшынакай бул жерде бул эле шүгүрдөчү баягы жок эмес баарынан кийин. Бирок ошон үчүн жаңы технология боюнча жаңы болуш керек баары. Китеп текчеде тизилип турган китептердин көбү СССР убагында келген китептер. Бүгүнкү күндө аталган мектептин китепканасында окуучулар үчүн жаңы басылып чыккан китептер анча деле көп эмес. Балдарга абдан кызыктуу көп китептер, бир гана нерсеси өкүнүчтүүсү ушул жерде туруп кыргыз тилиндеги адабий китептер балдарга жетишсиз. Бизге ошону камсыздап берип койсо, балдарга орус тилинде балдар мектептер, балдардын жаш балдардын китептери, жомоктору болуп атат да, кичине ошондой көгөйлөмөлөрү ошо болот. Анан окуу куралдары болсо жаңы китеп эмеси боюнча биз азыр жаңы китептерди 5-6 класстарда алдык, полный. Азыр эми 7-8дерге да программа быйыл дагы алабыз. Бул болсо Бишкек шаарында жайгашкан Тоголук молда атындагы номер 71 мектеп гимназиясынын китепканасы. Китепканада ар кайсы тармактарды камтыган китептер жетиштүү. Жыл сайын жаңы китептерге толукталып да турат. Дерлик бардык китептер боюнча, тармак боюнча китептер камтылган китепканабызда. Негизинен баштагыч класстар биз ЮСАИДтин окуу керемет Кирилде окуйбуз долбооруна катышып, ошол жакта китептер келип турат. Ошол китептерге келишет көбүнчө. Жомокторду окуганга, энциклопедияларга негизги ошол тармактар боюнча келип окушат да. Мугалим китепканачылар окуучу балдар китепканага көп келип турушу үчүн ар кандай акцияларды өткөрүшөт. Бири китепканадан мультфильмдерди, видео материалдарды көрсөтсө, бири атайы көргөзмөлөрдү уюштурушуп турушат. Бул китепканага мен 8 жашымдан баштап келе баштадым. Мен 8 жашымда көптөгөн жомокторду окуганды жакшы көрчүм. Кайсы чыгармасын каалайсың? Эки мектепте тең китепканага бир күндө ашып кетсе 10 окуучу эле келип китеп беттерин ачып окушат. Анын көбү кенже класстын окуучулары. Болот, сөзсүз болот окуп конспекттер өтөтсөң болот, сабагыңа керек болсо.